Депутат Алтынбек Сулайманов УКМКны журналисттердин коопсуздугун коргоого чакырды. Парламент жактырбаган Кадыркуловду Жапаров элчи кылып дайындады. 1,5 миллион сомго чукул зыян тартырган карышкырлар атып жок кылынды. Сот Момбековдун арызын канааттандырган жок. Диплом алып араңарга кайтып келем. Орозайым ордуна келген депутатка ийгилик каалады. Министрлер кабинети мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга ишке алууга тыюу салган кара тизме түзүүнү пландап жатат. Мындай демилге 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүсүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча бекитилген планда жазылган. Үстүбүздөгү жылдын 4-кварталында мурда коррупция же мамлекеттик муниципалдык мүлктү уурдоо менен байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон адамдарды кызматка алууга тыюу салган мыйзам долбоорун иштеп чыгуу каралган. Мындай чектөө соттуулугу жоюлгандарга дагы тиешелүү болот. Ошондой эле кызматтан терс негиздер боюнча бошотулган адамдардын реестрин түзүп, аны баарына ачык жарыялоо пландалууда. Бул реестрге киргизилгендер дагы кайра кызматка дайындалбайт. Мындан сырткары жылдын 2-кварталында мамлекеттик кызматтарга барууга белсенген талапкерлерге коюлчу квалификациялык талаптардын долбоору иштелип чыгары жазылган. Президент Садыр Жапаров Идрис Кадыркуловду Кыргызстандын Украинадагы элчиси кылып дайындады. Бул тууралуу маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка кол койгон. Белгилей кетсек, 24 январда парламент эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети Кадыркуловдун талапкерлигин жактырбай койгон. 3 депутат макул, 4-өө каршы добушун берип өтпөй калган. Мамлекет башынын маалымат кызматы билдиргендей, жогорку кеңештин макулдугусуз эле элчилерди дайындоого президент укуктуу экендигин белгиледи. Агылай Конституциянын 70-беренесинин 6-бөлүгүнүн 4-пунктун негиз кылган. Анда президент чет мамлекеттердеги дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчыларын жана эл аралык уюмдардагы туруктуу өкүлдөрүн дайындап, аларды кайра чакыртып алары жазылган. Буга чейин Украинадагы Кыргызстандын элчиси болуп Сооронбай Жээнбековдун бир тууган агасы Жусупбек Шарипов аркалап келген. Ал мөөнөтү бүткөнүнө байланыштуу кызматтан кетти. Идрис Кадыркулов 2018-2019 жылдары УКМКнын төрагасы болуп иштеген. Ал коомдуу паспорттордун бланктарын даярдоодогу коррупциялык иштерге аралашкан деп айтылган кептерден кийин өз ыктыяры менен арыз жазып кызматынан кеткен. Нарын облусундагы Сары Ой айылындагы жергиликтүү элди 1,5 миллион сомго чейин зыянга келтирген карышкырлардын бирин мергенчилер атып жок кылды. Бул тууралуу аталган айылдын башчысы Бакытбек Кошалиев билдирди. Анын айтымында өткөн жылдын 2021 жылдын октябрь айынан бери элдин малына карышкыр кол салган учурлар байма-бай катталып, 10 баш бодону жеп кеткен. Айылдыктарды сызга отургузган жырткычтарды жок кылуу максатында мергенчилер чыгып, ургачы карышкырды атып келди, деди Кошалиев. Айыл башчысы бүгүнкү күндө бодо малдын орточо баасыны кеминде 50 000 сомдон эсептегенде карышкырлар 500 000 сомго чейин зыян алып келгендигин билдирди. Бишкек шаарынын административдик соту Рыскелди Монбековдун борбордук шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууга байланыштуу арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу БШКдан билдиришти. Борбордук шайлоо комиссиясы 20 январда отурумунда экс-депутат Рыскелди Монбековду Бишкектин номер 27 1 май шайлоо округунан депутаттыкка талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Буга анын жогорку кесиптик билими тууралуу алган дипломун УКМК мыйзамсыз деп тапканы себеп болгон. Монбеков БШКнын чечимин жокко чыгаруу арызы менен Бишкек шаарынын административдик сотуна кайрылган. Анын дипломуна байланыштуу маселе былтыр парламенттик шайлоодо дагы көтөрүлгөн. Боршайком өткөн жылы Монбековду Социал-демократтар партиясынын тизмесинде каттап, 24 ноябрда кайра аны жокко чыгарган. Жогорку кеңештин отурумунда депутат өлкөнүн атайын кызматынан фейк аккаунттарды табууну өтүнүштү. Ата журт Кыргызстан фракциясынан депутат Рапшан Сайбиров мамлекеттик жетекчилерге жалган жала жапкан жарандардын аброюна шек келтирген аккаунттарды тазалоо керектигин айтып, жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышы тууралуу маалымат угууну бул маселени атайын күн тартибине киргизүүнү өтүндү. Бул маселени күн тартибине киргизип, маалымат уксак, ар тараптуу карап көрсөк, бул мыйзам коомго абдан керек, иштеши шарт.
бүгүнкү күндө мамлекеттин башында турган инсандарга дагы жалган жала жаап, ошондой эле ар бир жарандын аброюна шек келтирген нерселерден коомду биз депутаттар тазалашыбыз керек. Муну эл күтүп жатат, деди депутат. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелери боюнча комитетинин жыйынында Альянс фракциясынан депутат Алтынбек Сулайманов коррупция менен күрөшкө жалпы коомчулук, журналисттерди дагы тартууну сунуштады. Акыркы күндөрдө өлкөдө болуп жаткан окуялардын көпчүлүгү журналисттердин иликтөөлөрү аркылуу бети ачылып жатат. Кыргызстанда дагы эң чоң байлыктын бири сөз эркиндиги. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет журналисттердин иликтөөлөрүнө тоскоол болбой, тескерисинче кызматташуусу зарыл. УКМК журналисттердин коопсуздугуна чоң кепилдик берип, аларды коргоп турушу керек. Журналисттерди куугунтуктоо менен коррупцияны жеңүүгө мүмкүн эмес, деди Алтынбек Сулайманов. Иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен иштешкен төкмакын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кеткен. ИИМдин маалыматына караганда Баңгизатка байланыштуу кылмыш иши козголуп, экөө тең шектүү катары өтүшкөн.